Ош, Жалал Абад жана Ысык көл облусунун багбан фермерлерине Проондун соодага көмөк көрсөтүү долбоору 2 жылдан бери көмөк көрсөтүп келет. Долбоордун максаты кургатылган мөмө жемиштерди кайра иштетүү жана экспорттун көлөмүн көбөйтүп, бул багытта аялдарды ишке тартуу. Алмактардын көчөттөрү, малина, карагат бардыгы бар да бизде. Ошолорду культиватор менен баягы мурун болсо жумушчуларды көп жалдасак, жумушчулар көп иштесе, азыр болсо культиватордун жардамы менен жумушубуз азайды да. Жаңы донорлор дагы, өкмөт, элдер дали өздөрү ушу сельское население жаңы ошого көздөрү менен карап, перспективасын көрүп атабыз да. Ошону биз эми ишти баштап берип атабыз. Ошону уландырып кетсе, результаттары жакшы эле болот. Анткени спрос аябай эле чоң болуп атат да. Европа жактан спрос көп болуп атат, европейский рыноктан. Долбоордун алкагында Global Gap стандартын киргизүү колго алынган. Жалал Абад облусунун Аксы районунда 2 чарба, Ысык көл облусунда 1 чарба алма өстүрүүдө. Белгилей кетсек, Global Gap айыл чарба продукцияларынын коопсуздугу менен өндүрүүчүлөрдүн ден соолугун, айлана чөйрөнү коргоону камсыз кылуунун стандарттар сызмасы. Учурда 90дон ашык мамлекетте сертификатталган чарбалардын саны 200 миңден ашат. Ал эми Кыргызстанда Global Gap сертификаты бар чарба азырынча жок. Global Gap деген дүйнөлүк стандарт, ошол стандарт киргизилип, азыр аудит өтүп, Кудай буйруса деп туралы, эми 1 айдын ичинде буйруса сертификат алабыз. Аудиторлор замечанияларды, 1-2 мындай кичирээк эле замечаниялар бар экен, ошолорду толтуруп жөнөттүк, эми кабарын күтүп атабыз. Ушул крестьянский хозяйство негизи инфраструктурасы жакшы, капельное орошение, интенсивный сад, мына өзүңөр көрүп аткандай, баары көбүнчө иштер механизирован, көп запистерлерди өткөрөт требованияга согласно. Ошол үчүн ошо биринчи биздики успешный опыт болуп атат деп биз ушул жакшы результатка келип атабыз. Аталган сертификатты Ысык көл облусунун Сарыкамыш айылында алма өстүргөн Улук агро дыйкан чарбасы биринчилерден болуп алууга даярдык көрүшүүдө. Бул деген тамак-аш коопсуздугун камсыз кылган стандарт. Бул первичный производство деп орусча айтып коебуз. Бул деген биринчи өндүрүүчүлөргө, бул деген алма, чийки алма, ар кандай мөмө жемишти өстүргөндөргө талап коюлган стандарт. Эми эгерде биз өзүбүздүн мыйзамды карасак, тамак-аш коопсуздугун камсыз кылуу бул деген шарт. Өндүрүүчүлөргө шарт деп эсептейбиз. Global Gap ошол талаптарды тактап айтып берет. Бул үчүн Европадан келген аудиторлор Улук агро алма багынын суугаруу системасынын үстүндө биргеликте иш алып барышууда. Анткени бакчаны суугарууда суунун чыгымдалышын эске алуу, суугарууну туура уюштуруу негизги талаптардын бири болуп эсептелет. Биринчиден суун экономдойт экен. Экологиябызга дагы өзүңүздөр билгендей суу тартыш, жаратылышты жакшы сактайлуу, сууну үнөмдөйлүү деген сөз да. Анан ушул системаны 3-4 жылга кетти. Көп проблемалар чечип берди да. Биринчиден убактыбызды экономдодук, экинчиден мал менен суугарганга ба сууну саркыратып кой берип дегендей. Анан муну койгондон кийин бизде эмне плюс болду? Суу именно бактын өзүнө керектүү сууну гана беребиз. Ашыкча суу кетпейт, жана ото чөп да баспайт. Ошонусу бар экен, муну уход кылганга да жакшы экен да. Ушул экономикага жакшы эле экен да бул. Финансын үнөмдөгөнгө, анан баягы киши жалдабай эле бул 4 гектар жерди бир киши эле карап коет да. Эске сала кетсек, Финляндия өкмөтү тарабынан каржыланган Проондун соодага көмөк көрсөтүү долбоору 2020 жылдан бери ишке ашырылып келүүдө.